Азыр эми исламга тиешеси жок эле нерселерди ислам деп. Мына мисал үчүн мусулман. Мунун эң негизги сапаты кайсы? Мумин болуу. Кыргыздар момун деп коет го. Жакшылык кылган кишиге, жамандык кылган кишиге да жакшылык кылуу да. Бирөө сага жамандык кыла берет, сен жакшылык кыла бересиң. Жамандык кыла берет, сен жакшылык кыла бересиң. Bir güne taң калып сураса, сен эмне, мен сени ушунчалык кордойм, а сен мага жакшылык эле кыла бересиң. Бул эмнең дегенде, мен мусулманмын, мен ишеничим ошондой десең, дагы мусулман болуп кетет да, мисалы үчүнчү. Ошончолук жакшы болуш керек. Мусулмандардан ошол талап кылынат. Анан аны коюп эле азыр абдан агрессивный, сакалды коюп алган, бирдеме десең мушташкан эле турат. А динде андай жок. Динде мисал үчүн ислам дининде да, ислам дининде дават бар. Дават деген чакыруу деген сөз. Дават деген чакыруу. Үндөө, динге үндөө. Динди түшүндүрөсүң. Анан кааласаң биздин динге кир дейсиң. Бул дават. Анан жихад деген түшүнүк бар. Бул орустар священная война дейт муну. Жихад, казат. Ошо жихад, чоң жихад бүткөн да. Ал пайгамбардын убагындагы чоң согуштарда, көп кишилер өлгөн согуштарда